Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala'nın jardamı menen Ashru Qawaid fi Tazkiyat Nafs kitepti улантабыз. Жүрөктү тазалоонун 10 эрежеси. Буга чейинки сабактарыбызда биз 7 эрежени алдык. 10 эреженин 7-өсүн бүтүрдүк Аллахтын жардамы менен. Эми бүгүн 8-нчи эрежеге жеттик. Ушул пайдалуу өтө чоң улуу китептин 8-нчи эрежеси. Шейх Абдурразак аль-Бадр хафизахуллах, Аллах аны сактаган болсун. Ал айтат: Ал-Qaidatu Thamina 8-нчи эреже дейт. 8-нчи эреже жүрөктү тазалоонун, адамдын жүрөгү туура болуусунун, нафсисин туура болуусунун 8-нчи эрежеси айтат: Такайюрул жуласа ва интиқаул руфаqa. Бул эреже мындай да аталышы мындай, эмне дейт? Жакшы чөйрөнү же болбосо ошо жакшы досторду аябай кылдаттык менен жакшы тандоо дейт, туура тандоо. Бул ушул жүрөктү таза болуусун, адамдын жүрөгү таза болуусунун өтө бир маанилүү, эң башкы эрежелердин бири болуп эсептелет. Буга өтө биз кылдаттык менен, эгерде биз өзүбүздүн напсибиз туура болуусунун, жүрөгүбүз таза болуусун каалаган болсок, эмне кылыш керек? Ушул эрежеге өтө кылдаттык менен көңүл бурушубуз керек. Эми негизинен алганда бул бардык эрежелер өтө маанилүү. Бардык эрежелер өтө маанилүү да. Эми 10 эреже эмнеге дагы 10 кылып койгон? Мындай бул биринчиден айтып кетиш керек да. Мына 10 эреже деп айтып аткандан бул бизге шейх жеңилдетип берген да. Анткени кайсы гана илим болбосун, шариаттык илим болбосун, ушундай бир сан менен келе турган болсо, бул ушундай эске тутуп калууга өтө жеңил болот да. Анан бул ушундай, мисалы, сан менен келүүсү бир кайсы бир илим, бул негизи сүннөттөн алынган. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп хадистерде ушинтип айтат да. Мисалы, бир санды айтат, андан кийин анан баяндап баштайт да. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Жистани бу сабы мубиқат" деп айткан. Өлүмгө алып бара турчу 7 күнөөдөн сак болгула деп 7 күнөө деп айтат. Андан кийин анан ширк дейт, Аллахка ширк келтирүү, анан сыйкырлык деп, анан башка ушинтип 7 күнөөнү санап берет. Ошондой эле мисалы аятул мунафик салас деп, мисалы мунафиктын 3 белгиси бар деп айтып кеткен. Мына ушундай эле мисалы мусулмандан болгон 5 акысы деп ушундай болгон хадистерде көрдүңөр. Эмне дейт? Мындай бир санды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат дагы, ошо санды айткандан биз ошол эске тутуп калуубузга жеңил болот да. Мына ошол сыяктуу дагы бул китеп дагы ушундай сандар менен келип атканда, бул бизге ушул жаттап калуубузга жеңилдик да, жеңилдик. Анан мына бул жакта да мына бүгүнкү 8-нчи эрежебиз эмне экен? Жакшы чөйрөнү тандоо. Жакшы чөйрөнү, ошол жакшы досторду, жакшы жолдошторду тандоо, анан өтө кылдаттык менен туура тандоо. Бул өтө маанилүү эреже дедик. Анткени адамдын чөйрөсү адамга өтө чоң таасири бар да. Адамдын чөйрөсү адамга өтө чоң таасир этет. Адам эгер жакшы достор менен жүргөн болсо, жакшы адамдар менен, таква адамдар менен, момун адамдар менен, таухидти карманып жүргөн адамдар менен жүрө турган болсо, адам дагы алардан ошол нерсе, ошол жакшылыктарын өзүнө дагы алат. Алардын жакшылыктарынан үйрөнөт. Ал эми адам тескерисинче күнөөкөр адамдар менен, бир фасыктар менен, бир күнөөкөр же бир бидатчы же адашкан ушундай адамдар менен жүргөн болсо, ал дагы ошолордон таасир этет дагы, жана бара ошондой болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бизде бул ушул шариаттагы өтө маанилүү эреже. Адамдын эгерде өзүнө көңүл бура турган болсо, өзүнүн абалына, өзүнүн жүрөгүнүн абалына көңүл бурса, анда эмне кылыш керек? Адам айтыш керек, эмне? Чөйрөңдү кара деш керек, чөйрөңдү кара. Айланып чөйрөңдү. Анан бул тууралуу биринчи Аллах таала Куранда айтат. Аллах таала Куранда айткан: "Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Эртең менен жана кечинде Аллах Роббисине, алардын Роббисине дуа кылып, анын жүзүнө умтулгандар менен бирге сабырдуу бол дейт Аллах таала. Эртең менен жана кечинде Аллахтын жүзүнө умтулуп, ага дуа менен кайрылып жаткандар, ошо өзүнүн Роббисине дуа кылып аткандар менен бирге өзүңүн напсиңе каршы алар менен бирге сабырдуу бол дейт. Аллах та буйрук кылып атат. Айтат: "Вала ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Жана бир дүниөнүн бир кайсы бир кооздуктарын каалап, бир жакшылыктарын каалап, алардан жүз бурба дейт. Алардан жүз бурба. "Вала tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furata." дейт. Жана кимдин жүрөгүн биз кайдыгер кылып койсок, бизди эскерүүгө дейт. Биздин эскерүүбүздөн анын жүрөгүн кайдыгер кылып койгон болсок, ага баш ийбе дейт. Ага баш ийбе. Ал өзүнүн каалоолорун эле ээрчип жүрөт дейт. Жана анын амалдары текке кетүүчү дейт. Бул аят, улуу аят да, бул Кахф сүрөсүндөгү аят да. Эмне дейт? Аллах айтат: "Роббиңе эртең менен кечинде дуа кылып кайрылып жаткан, анын жүзүнө умтулуп, жүзүн каалап, ыхластуу адамдар менен нет, алар менен бирге бол, сабырдуу бол" дейт. Бирге сабырдуу бол дейт. Жана алардан жүз бурба деп Аллах та тыюу салып чыгарат, алардан баш тартуудан.
бир дүйнөнү каалап дейт, бир дүйнөнүн кооздуктарын каалап дейт. Бул кандай мындан бул аяттан эмнени түшүнөбүз? Бул Аллах Таала айтып жатпайбы? Бир дүйнөнүн бир кооздуктарын каалап, алардан жүз бурба деген мааниси, эгерде ошол адамдар кедей болгон болсо, бир башка бир колунда бар адамдарды, бир бай адамдарды, эгерде алар динден алыс адамдар болгон болсо, сен ошол такыба адамдарды алардын колунда жок болгондуктан, алар кедей болгондуктан бир дүйнөнүн кооздуктарына умтулуп, алардан жүз буруп кетпе деп Аллах Таала буякта буйрук кылып жатат. Эгер демек эмне экен? Адам эгерде ошонун чөйрөсүндөгү бир жакшы такыба адамдар болгон болсо, алар кедей болгон болсо, колунда жок болгон болсо дагы ошолор менен бирге болуш керек. Жана бай адамдарды, алар динден алыс адамдарды алардан артык көрбөш керек. Анткени чынында адам өзү билбейт. Ошол адам, ошол такыба адамдарда аны үчүн чоң деген көп деген пайдалар бар. Ошол бай адамдар менен жүргөнүнө караганда. Ошол бул аят тууралуу эмне дейт? Шейх ас-Саади Абдурахман ас-Саади рахимахулла бул аяттын тафсиринде, түшүндүрмөсүндө мынтип айткан: Фиха амрун би сухбатил ахяр. Бул аятта дейт, бул аятта жакшы адамдар менен бирге болууга буйрук бар дейт. Демек буйрук экен бул жакта эмне дейт? Жакшы адамдар менен бирге болууга, такыба адамдар, динде бекем болгон адамдар менен бирге болууга биздин шариятыбызда эмне кылган? Буйрук кылынган. Аят ва мужахатан нафси ала сухбатихим, жана ва мухалафахим дейт. Жана алар менен чогуу болууга, алар менен аралашып, дос болуп жүрүүгө эмне? Адам ошо өзүнүн нафсиси менен күрөшүп, ошо жихад кылыш керек экенге эмне ошого бул жакта багыттама бар дейт. Ва инкану фуқара дейт. Мына биз айткандай, эмне бул жакта Шейх ас-Саади айтат, алар кедей болгон болсо дагы дейт. Алар кедей, колуна жок адамдар болгон болсо дагы ошолор менен бирге болууга биздин шариятыбызда буйрук кылынган. Fa inna fi suhbatihim min al-fawaid ma la yuhsa дейт. Анткени алар менен бирге болуп, алар менен дос болуп жүрүүдө дейт, чексиз көптөгөн пайдалар бар дейт. Эми пайдалар тууралуу сабак буландыбызда бул тууралуу сөз кылабыз да. Жана хадисте келтирди да, бул жакта шейх хадисти келтирди. Бул Абу Дауттун сунанында жана Шейх Албани Хасан деп айткан хадис, тасыкталган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мынтип келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ар-раджулу ала дини халили, фалянзур ахадукум ман юхалил." Адам өзүнүн досунун дининде дейт. Ошондуктан адам ким менен достошуп жүргөндүгүн карасын дейт. Сөзсүз карасын, ким менен адам достошуп жүргөндүгүн. Демек эмнеге ушул улуу эрежени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге коюп кетип атат. Эмне дейт? Адам өзүнүн досунун дининде болот дейт. Ошондуктан ар бириңер ким менен достошуп жүргөндү сөзсүз карасын дейт. Адам эгерде бир күнөөкөр адамдар менен, бир фасык адамдар менен, же бир бидатчы адамдар менен, же адашкандар менен чогуу жүргөн болсо, бара алда ошондой болуп калышы мүмкүн. А эгерде такыба адамдар менен, алымдар менен, илимге умтулган адамдар менен, Аллах Таалага баш ийүүдө, такыба, ушундай ибадатка бекем болгон адамдар менен жүргөн болсо, ал дагы бара ошондой болуп калат. Ал дагы алардын сыпаттарынан дагы үйрөнүп, өзүнө ушундай жакшы сыпаттарды алат да. Анан ушул хадисти түшүндүрүп атканда, имам Абу Сулейман аль-Хаттаби рахимахулла айткан, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзү, аль-марру аля дини халили деген сөзү айтып атпайбы, эмне дейт? Адам өзүнүн досунун дининде деген сөзүнүн мааниси дейт. Мунун мааниси айтат, демек кимдин дини менен жана анын аманатчылдыгы менен, ал эгерде ишеничтүү гана бир адам менен, аманатка бекем болгон адам менен, адамдын бир аманатчылдыгы менен жана дини менен ыраазы болсоң, бир гана ошондой адам менен гана достош дейт. Мааниси ушундай дейт. Кимдин эгерде дини менен жана анын аманатчылдыгы менен ыраазы болсоң, бир гана ошондой адамдар менен гана дос бол дейт. Антпесе эгерде андай адамдар менен дос болбосоң дейт, ошол башка адамдар өзүнүн динине же өзүнүн ошол жолуна сени тартып кетет дейт. Анан бул жакта дагы айтат, валя туаррир бидиника дейт. Жана өзүңдүн диниңе таянба дейт. Мааниси кандай өзүңдүн диниңе таянба деген? Мен динде бекеммин. Мен алар менен бирге жүрсөм, мен адашып кете албаймын. Мага алар таасир этпейт. Жок, мен жүрө алам деп өзүңө таянып, антип азгырылып кетпе дейт. Көп адамдар ушундай шайтандын ушундай азгыруусуна түшүп кетишет да. Айтат, мен алар менен жүрө берем, мен чогуу жүрө берем. Анан мен аларга таасир этип, мен кайра аларды тартып алам дейт. Ошентип ойлойт дагы эмне? Анан натыйжасында тескери болуп калат. Натыйжасында убакыт өткөндөн кийин көрсөң, кайра өзү эле ошондой болуп калган болот да. Же убакыт бар динден алыстайт, же бара илимди таштайт, же жүрүп ошентип намазга да кайдыгер боло баштайт. Ошондуктан адам өзүнүн динине таянбаш керек. Өзүнүн динине мен мына ушундай динде бекеммин деп азгырылып кетпеш керек. Өзгөчө бул кайсы темада, мисалы адамдар көбүнчө кайсы убакта жана үйлөнүү боюнча дагы ушул шайтандын азгыруусуна түшүп калышат. Ойлойт, мен мисалы динден алыс бирөө болсо деле мен үйлөнө берейин дейт, же ошондой адамга, эркекке турмушка чыга берем дейт, анан бара аны үйрөтүп алам, анан тартып алам деп ойлойт да. Биринчиден билишибиз керек, хидаят биздин колубузда эмес.
туура жолго салуу бул биздин колубузда эмес. Анткени Аллах Таала Кур'анда айткан: "Иннека ла тахди ман ахбабта, валакинналлаху яхди ман яша." Чынында сен кимди сүйсөң аны туура жолго сала албайсың. Чынында Аллах кимди кааласа туура жолго салат дейт. Ошондуктан биз өзүбүздүн динибизге таянып, анан ошондой адамдарга мисалы үйлөнүп алсак, биз ойлобушубуз керек. Анткени андай болбой калышы мүмкүн. Чынында натыйжасында көрүп жүрөбүз да, ошондой адамдар динден алыс бирөөгө үйлөнүп алат дагы, же турмушка чыгат, кийин өзү кыйналып жүрөт да, өзү кыйналып жүрөт дагы, же болбосо такыр эле динден алыстап кетет да. Бул тууралуу дагы кийин дагы сөз кылабыз да, бул тууралуу иншалла. Анан ошондо шейх айтат, шейхтин сөзүн аяна чейин окуп бүтөлүп айтат: "Вала тухатир би нафсика фатухалил ман лейса мардиян ан динихи ва мазгаби." Ошондуктан дейт, өзүңдү бир коркунучка таштаба дейт. Коркунучка эмне мааниси дейт? Эмне коркунуч? Кандай коркунуч дейт? Кимдин дини менен жана анын жолу менен ыраазы болбогондор менен достошпо дейт. Дини менен дейт, дини менен жана туура ошо жолду карманып жүрүүсү менен ыраазы болбосоң, ошондой адамдар менен достошуп өзүңдү коркунучка таштаба дейт. Бул коркунучтуу абал да, мындай адамдар менен достошуп жүрүү бул өтө кооптуу. Анан бул тууралуу дагы Ибн Масуд радиаллаху анхунун айткандагы биякта сөзүн келтирди. Бул эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улуу сахабалардын бири. Ал айткан радиаллаху анху, бул айткан сөзү Ибн Батта Ибан аль-Кубра китебинде келтирген. Ибн Масуд радиаллаху анху айтат: "И'табирун наса би ахданиким. Фаинал марра ла юхадину илля ман ю'джибуху." Адамдарды дейт, аларды өздөрүнүн достору менен сынап билгиле дейт. Адамдарды досторуна карап, аларды сынап билгиле дейт. Анткени адам бир гана кимди жактырса, ошолор менен гана достошот дейт. Бул жанагы орустардын макал сыяктуу сөзү бар, эмне дейт? Жана айтышат го: "Сен өзүң досуң ким экенин мага айт, жана мен сен ким экениңди айтып берем" дейт да. Бул ошого окшош да. Айтат эмне дейт? Адамдарды достору менен сынап билгиле дейт. Адам эгерде ким менен достошуп жүргөн болсо, демек ал өзү дагы ошондой. Эгерде демек момун адамдар менен жүрсө, таква адамдар менен жүргөн болсо, динге умтулган, илимге умтулган адамдар менен жүргөн болсо, ал дагы ошондой. Ал эми динден алыс болгон фасык адамдар, күнөөкөр адамдар, ушакчы адамдар, ушундай пайдасыз нерсе менен алектенип жүргөн адамдар менен чогуу жүргөн болсо, ал адам өзү дагы ошондой. Ошондуктан Ибн Масудтун сөзү мына өтө бул маанилүү сөз да. Жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сөзүнө сыяктуу да. Эмне дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Адам өзүнүн досунун динде деп айтты го. Ошондой эле сыяктуу мына Ибн Масуд айтып жатат, эмне дейт? Адамдарды өздөрүнүн достору менен сынап билгиле дейт. Жана бул темада дагы мына дагы хадис келген. Бул хадис имам Бухариде жана имам Муслим сахих жинактарына келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат: "Масалул жалиси салих ва суи ка хамилил миски ва нафихил кир." Жакшы такыба жолдош дейт. Жакшы такыба жолдош жана начар жолдош, жакшы дос менен жаман дос бул эмнеге окшош дейт? Бул деген мисалына дейт, булар жанагы миск, атыр ташып жүргөн адамга дейт, жана көрүк деп коет, жана темирчинин отун жагуучу адамга окшош дейт. Мына жакшы дос менен жаман досту мына эки мисал кылып келтирди. Жакшы дос бул неме сыяктуу дейт, ким дейт? Миск ташып жүргөн адам сыяктуу дейт. Миск, атыр, ушундай жакшы жыттанган нерселерди ташып жаткан, ошо сатып жүргөн адамга окшош. Ал эми жаман дос бул кимге окшош дейт? Бул жанагы темирчинин отун жаккан адамга окшош дейт. Ошол миск фахамилул миски имма ан юхзияка ва имма ан табтаа минху ва имма ан таҗида минху рихан таййибатан. Ошол миск ташуучу адамдан дейт, атыр ташуучу адамдан ал жанда болсоң дейт, ал же болбосо сага ошол мисктен, ошо атырдан сага бир белек катары бир нерсени берип коет, же болбосо сен андан сатып аласың дейт. Же жок дегенде ал эмне? Андан сен бир жакшы жыт жыттап каласың дейт, анын жанында болуп. Кандай болбосо дагы пайдасы бар. Же болбосо сага белек кылып берип коет дейт. Же болбосо сен андан сатып аласың, же жок дегенде жанында жүргөндүктөн эмне? Сен жөн эле жакшы жыт жыттап жүрөсүң дейт. Ва нафихил кир, ал эми жанагы темирчинин отун жагуучу адам дейт. Бул болсо сен анын жанында жүрсөң дейт, же болбосо сенин кийимиң күйүп калат анын жанында болуп. Же болбосо жок дегенде бир жаман, бир начар, бир жыт жыттап каласың дейт да. Кандай жагынан болбосо дагы эмне сага таасир этет. Жакшы дос болгон болсо, жанагы мис саткан, атыр саткан адам сыяктуу, кандай жагынан болбосо дагы сага пайда болот. Ал эми жаман дос болсо, ал кандай жагынан болсо дагы сага жаман таасир этет. Ушундай мааниде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат да. Мисалы жакшы дос кандай? Эгерде жакшы таква адамдар менен жүргөн болсо эмне болот? Адамды жакшылыкка багыттайт, ага жакшы нерсени үйрөтөт, Аллах Таалага жакындатуучу жакшы нерселерди көрсөтүп берет, ага жакшы насааттарды айтат, жамандыктан кайтарат. Бир каталашып калган болсо тууралап берет. Ушинтип чого бирге бейишке баруусуна жолдо эмне бирине багыттап жардам берип турат. Жок дегенде намаздын убактын эскертип коет. Намаздын убактын эскертпесе, ал өзү намазга кетип баратканда аны көрүп сен дагы намаз жөнүндө эстейсиң. Ал арамдан алыс болуп атканын көрүп сен дагы арам нерсени токтолуп баштайсың.
эгер такыба эмес жаман достордун жанында жүрсөң, эмне кандай болсо дагы, ал мисалы намазга кайдыгер болсо, же башка Аллах тааланын парыздарына же болбосо арам адал нерсесине кайдыгер жүргөн болсо, сен дагы бара бара ошол нерселерге кайдыгер боло баштайсың. Анткени көп ушундай туура эмес нерселерди көрө бергенде, адам туура эмес нерсени көрүп, ушундай нерселерге аралашып бергенде, ушундай арам нерсеге адамдын кандай бир сезгеничтиги азая баштайт. Азаяп, уже адамдын көзүндө бул арам нерселер, туура эмес иштер адам үчүн жөнөкөй эле нерсе көрүнө баштайт да. Ошондуктан кандай жагынан болбосо дагы, эмне мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бияка осуят кылып мисал кылып келтирип алат. Көрдүңөрбү? Ушуга биз өтө көңүл бурушубуз керек. Кандай жагынан болбосо дагы адамдын чөйрөсү ошол адамга таасир этет. Бул нерсе чындык экенин ар бирибиз эле өзүбүздүн жашообузда муну байкап сезсек керек. Качан бир жакшы адамдар менен, такыба адамдар менен, арам нерсени алыс болуп жүргөндөр адамдар менен бирге жүрсөк, кандай ыйманыбыз көтөрүлгөнүн сезебиз. Алар менен чогуу жүрүп, акыретти эскеребиз, Аллахты эскерип, арам нерселерден алыс болуп, ыйманыбыз көтөрүлүп, Аллахка баш ийүүгө, жакшылык иштерге умтулуп баштайбыз да. Алар менен чогуу жүргөндөн, алар жакшылык иштерди кылганда, алар менен болгон бир кандай бир сооптуу иштер менен чогуу катышып калабыз да. Анан арам иштерден албетте алар өтө чоң жардам болот, алыс болгонгочу. Үгүттөп турушат, жакшылыкка чакырышат, жамандыктан кайтарышат. Ушундай да, бул жакшы жамааттын өтө чоң пайдасы бар. Ошондой эле тескерисинче жаман достордун кандай гана өтө чоң зыяны бар да. Бул субханалла, канча деген адамдар күнөөлөрдү ошол чөйрөсү себептен тыштай албай жүргөндөр бар. Канча деген бир кандай бир туура эмес иштерди, алар туура эмес экендигин билет, аларды таштагысы келет, ошолорду жек көрөт. Бирок эмне себептүү? Ушул чөйрөсү себептүү, достору себептүү эле таштай албайт. Ошол бири-бирине көнүшүп калганда, тиги достору алар дагы таштагысы келет, бирок бири-бири менен аралашып эле, ошо бири-бирин азгырып эле кыйналып жүрө беришет да, субханалла. Ошондуктан адам өзүнө эгер жакшылыкты каалаган болсо, анан ошол эгер досторуна дагы эгер жакшылыкты каалап аткан болсо, бирок чогуу жүргөндөн эгерде күнөөлөрдү кылып калып жаткан болсо, анда аларга да жакшылыкты каалап, өзүнө да жакшы каалап, алардан алыс болгону жакшы да. Алардан алыс болуп анткени билип аткан болсо, чогуу достошуп жүрүүсүнөн аларга дагы өзүнө да зыян болуп аткан болсо, андай достуктан пайдасы жок экен, тескери кайра зыян болуп аткан сезип аткан болсо, анда алыс болгону жакшы. Алыс болуп, алар дагы мүмкүн күнөөгө батышпайт, өзү дагы күнөөдөн алыс болот. Мүмкүн өзү алардан алыс болуп, ушу күнөөлөрдү таштап кое турган болсо, мүмкүн тигилерге да чоң сабак болор. Алар дагы ойлонуш, мүмкүн аларды дагы ошол бул адам ушундай жакшылык иш кылгандыгы себептүү, мүмкүн Аллах таала аларды дагы туура жолго салып коёр. Алар дагы ойлонуп калышар. Же болбосо Аллах таала бул адамга дагы алардын ордуна мүмкүн башка чөйрө менен жакшы чөйрөгө өзгөртүп берер. Кene биз хадисти буга кыскача сабактарда айттык эле го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Сен эмнени Аллах үчүн таштап алсаң, Аллах таала сөзсүз сага андан жакшы нерсе менен сага өзгөртүп берет" деген. Мына ушундай эле эгер адам бир ошол чөйрөнү Аллах үчүн таштай турган болсо, Аллах таала сөзсүз ага жакшы нерсе менен өзгөртүп берет. Же болбосо муну айткан болсо эки мааниси деп, ошол чөйрөнү өзгөртүп коет. Аларды таштап, аларды ошентип жамандыктан кайтарып, аларды силердин кылганыңар туура эмес деп, алардан алыстап мындай көрсөтүп койсо, мүмкүн алар ойлонуп калышар. Мүмкүн алар өзгөртпөй кой деп, анан ошо кылып аткан бир иштерди, күнөө иштерди таштап калар, оңолуп калышар. Мына ошентип анан Аллах таала мына ал чөйрөнү өзгөртүп коет бул үчүн. Же болбосо мүмкүн Аллах таала ал чөйрөнүн ордуна буга бир жакшы такыба досторду, жакшы чөйрөнү берип коёр. Буга өтө пайдалуу болгон. Жана байкасаңар дагы өтө мындай бир маанилүү нерсе бар да, ушул жаман чөйрөнүн бир зыяндарынанчы. Жаман чөйрө менен жүргөндө эми бул алар менен чогуу күнөө кылып калат экени анык эле нерсе. Адам жаман чөйрө менен жүрө берген болсо, ал деле күнөө кыла берет да алар менен биргечи. Айттык го, анткени күнөө биринчиден башында күнөө адамдын көзүнө бир жеңил эле нерсе көрүнө баштайт. Андан кийин мен деле кылып койсом эмне болот деп эле ушинтип атып эле анан Аллах сактаган болсун, өзү деле ошо күнөөлөргө түшүп калат да, субханалла. Андан кийин таштай албай ошо чөйрө менен аралашып мындай оор абалда болуп калат да. Аз дагы сөз кылабыз да, бул ушинтип жүрө берип бул адам тозокко да барып калышы мүмкүн ошол чөйрө себептүү. Бул тууралуу азыр айтабыз тереңирээк. Анан дагы жаман чөйрөнүн зыяндарынан адам ошол жаман бир жаман чөйрөдө жүргөн болсо, ошол досторунун себептүү ал эмес сооптуу иштерди да кыла албай калат. Сооптуу иштерди ал эмес Аллах таала парыз кылган иштерди да кыла албай калат. Мисалы ошол досторунун жанында жүргөн болсо, алар мисалы намаз окуган адамдар болгон болсо, бул мен намаз окуйн деп кээ бир учурларда ушинтип шайтан буга ар кандай ойлорду салып, муну азгыртып коркута баштайт да. Сен азыр намазыңды окуй эле тур. Азыр сен намаз окусаң булар сени эмне деп айтат? Сени динчил болуп кетиптир деп айтат. Анан фанатик болуп кетиптир деп айтат. Кой окуй эле тур, анан калтырып кой, кечиктирип кой деп анан
ушинтип эле да. Мындайча айтканда, ошо жаман чөйрөнүн жанында адам жүргөн болсо, же күнөө иш кылып калат, же болбосо сооптуу иштерди дагы аткара албай калат ал эмеси. Сооптуу иштерди мисалы бирөөгө садака берип коеюн дегенден дагы токтолуп калат. Алар мындайча айтканда кандай тарабынан болбосун адамдын ошо динчилигине өтө оор таасир этет да ошол немеси адамдын чөйрөсү. Жана Кады Ияд рахимахулла бул хадистин шархында мынтип айткан, мынтип түшүндүрүп берген, айтат: "Фиги таджаннубул хулата'су ва мужаласатил ашрар." Бул хадисте дейт, жаман достор менен жаман чөйрөдөн алыс болууга буйрук бар дейт. Алыс болуш керек экендигине бул жакта көрсөтмө бар дейт. Ва ахлул бида вал мухтаббина линнас. Жана ошондой эле бидатчылар менен, динге жаңылык киргизип адашып жүргөн адамдар менен да алыс болууга буйрук бар дейт. Ошондой эле адамдарга гыйбат кылып жүргөн адамдар да алыс болуш керек экендигин көрсөтмө бар дейт. Адамдарга гыйбат кылып жүргөн, пайдасыз сөздөр менен тияктан бияка сөз ташып, адамдардын ортосунда болгон мамилелерди бузуп жүргөн адамдар менен алыс болуш керек. Ошого буйрук бар экен. Ошондой эле бидатчылар менен дейт, адашкан адамдар менен. Канча деген адамдар туура эмес, жаман достор менен достошуп алып, кийин ошентип адашып, анан кийин өздөрү дагы адашкан адам болуп, башкаларды адаштырып калган да. Өтө көңүл буруш керек. Ошондон алымдар бизге эмне кылат? Бизге тыюу салат жаман достор менен, бидатчылар менен чогуу жүрүүдөн, алар менен алардын сабактарын угууга, алардын китептерин угууга. Ошону эмне биз өтө көңүл бурушубуз керек. Андайдан алыс болушубуз керек. Биз адам өзүнүн дини менен азгырылгандай, динине бекем, мен динимде бекеммин деп ушинтип азгырылып кетпеш керек. Адамдын дини, биз өткөн сабакта айтпадык беле, адамдын дини бул анын эң кымбат байлыгы. Адам динин жоготуп алган болсо, андан кийин эмнеси калды? Адам динин жоготкон болсо, демек ал акыретін жоготкон болот. Ошондуктан биз адам өзүнүн динине өтө көңүл буруш керек. Жана эч убакта динге бир кооптулук жарата турган, же бир динде бир шек күмөн жарата турган жолдорго такыр жолобош керек. Колунан келишинче болгон аракети менен адам динин сактап, динге бир таасир этчү бир жаман нерселерден колунан келишинче алыс болуш керек. Адамдын динине эң башкы таасир эте турган нерсе анын чөйрөсү. Ошондой эле дейт. Мына биякта айтат. Анткени дейт. Ли'анна жами'а хаула янфуду асарихим ила жалисин. Анткени мунун баарысы дейт. Буга чейинки айткан жаман достор, гыйбатчылар, же адашкан бидатчылар, мунун баары тең өздөрү менен чогуу жүргөн адамдарга, өздөрүнүн жолдошторуна өтө чоң таасири бар дейт. Өтө чоң таасир этет дейт. Ошондой эле бул хадисте дейт: "Вал хазлу ала мужаласати ахлил хайр ва талаккал илми вал адаб ва хуснул худа вал ахлакил хамида." Бул хадисте дейт, жакшы адамдар менен, жакшы чөйрө менен бирге болууга, алардан илим алып, алардын адеп ахлагын үйрөнүп, алардын туура жолдо бекем болуусун үйрөнүп, алардын кулк мүнөз жакшы сыпаттарын үйрөнүп, бекем алар менен чогуу болууга үгүттөө бар дейт. Бул ушул хадисти шейх түшүндүрүп кетти, түшүндүрмөсүн ушундай. Эми дагы айтат, шейх Абдуразак Аль-Бадр хафизахуллах айтат, демек пенде дейт, пенде адам эмне кылыш керек? Кимдер менен достошуп жүргөнүнө өтө көңүл буруш керек. Жакшы достор менен жүргөнгө, жакшы жолдошту тандаганга, өзүнө тандаганга өтө көңүл буруш керек, жакшы көңүл буруш керек. Анткени ошол жакшы достору ага жакшылык иштерге жардам берет. Жакшылык иштерде аны үчүн жардамчылар болот. Жана бул ошол адамдын жакшы чөйрөсү, адамдын ошол жакшы жолдоштору эмне дейт? Бул биздин темабыз менен байланыштуу. Адамдын нафсиси таза болуусуна, жүрөгүнүн соо болуусуна, бузулбай, адамдарга, башка адамдарга болгон кандай жек көрүүсү жок болуп, ар кандай жүрөктө болгон кандай бир оорулардан таза болуусуна эң улуу жардамчы себептерден болот дейт. Ошондой эле адам жаман достордон сак болуш керек. Жаман чөйрөдөн алыс болуш керек, качыш керек. Жаман чөйрө адамды буза турган, адамды жамандыкка алып бара турган, адамды күнөөгө тарта турган достордон адам өтө коркунуч, өтө качыш керек. Жырткычтан качкандай качыш керек. Анткени мына биякта шейх айтат: "Фа иннахум ахдару алейхи минал жарат" дейт. Анткени ошондой достор, жаман чөйрө адам үчүн дейт, адам үчүн. Жанагы жарат дейт, котур оорусу бар го, котурдан дагы коркунучтуу дейт. Субханаллах. Кандай гана биякта сыпаттап кетип атат. Жана котур оорусу бар го, адамга мисалы кимдеген бирөө ооруп атат десе, андай адамдан качыш мүмкүн, андан дагы коркунучтуу дейт. Ошондуктан адам ушундай жаман чөйрөдөн качыш керек. Мына чынында бүгүнкү күндө мисалы биздин ушул коомдо ушундай чоң оору болгон бир оорулардын бири бул эмне? Мисалы спирт ичимдиктерди ичип жүрүү туурабы? Билебиз. Ошол спирт ичимдиктерди ичип жүргөндөрдүн көбүнчөсү эмне? Көбүнчөсү ушул тема үчүн эле ошо айрыла албай жүрүшөт да, кутула албай, өздөрү таштагысы келет дагы, бирок чөйрөсү бар. Ошо жанында болгон чөйрөсү аны ошоко тарта берет дагы, жамандык нерсеге тарта берет, алардан таштап кете албайт дагы. Таштап кетейин десе да тигилер келип алат. Ушинтип эле адам алсыз боло бере, алардан ошол чөйрөсү ага таасир этип эле көптөгөн эмне жанагындай аракты таштай албай жүргөндөрдүн качып
Аллах таала баарына жардам берген болсун андай нерседен алыс болууга. Чынында демек жаман чөйрө, жаман достор адам үчүн өтө коркунучтуу. Чынында аябай коркунучтуу. Адам эгерде жаман достор менен бирге жүргөн болсо, эгерде динден алыс болгон, же бир күнөөкөр же фасык адамдар менен бирге болгон болсо, же бир бидатчылар менен же адашкандар менен чогуу жүрсө, эмне мындай адам динин жоготот. Эгерде өзү динде болгон болсо, эгерде илимге умтулган бир кандай өзүндө бир жакшылыктар болгон болсо, бара ошолор менен жүрө берип, кайдыгер мамиле, ушул темага кайдыгер мамиле кылгандыктан, алар менен бирге жүрө бергендиктен бара өзүнө болгон жакшылыктардан кур калат. Өзүнө болгон жакшылыктардан бирден ошолор эмне кете баштайт андан. Бара ошентип адам динин жоготот. Же болбосо адам динде эмес болгон болсо, динге келе элек болгон болсо, ошол чөйрөсү адамга динге келип калуусуна тоскоолдук болуп калат. Канча деген адамдар өздөрү жакшылыкты билет. Жакшылык эмне экенин, акыйкат экенин билет. Алар эмнеге буйруктарды аткарып баштабайт? Эмнеге туура жолдо жүрбөйт? Анткени адамга чөйрөсү таасир этет. Көп адамдар эмнеге динге келе албайт? Анткени адамдын чөйрөсү таасир этет. Бул жакта да ошондой болуп калышы мүмкүн. Адам динге келе албай жүргөндүктүн эң башкы себептеринин бири адамдын чөйрөсү болуп калышы мүмкүн. Анткени кандай? Мисалы адам мына эми карманып баштайын, акыйкатты билгенден кийин, акыйкатты жакшы көрүп, сүйүп, чына ушул жакшы экен, ушул туура жол экен деп мына карманып баштаса, анын достору айта баштайт: сен эмне фанатик болуп кеттиңби? Сен эмне динчил болуп кеттиңби? Сен жүрүү биз менен чока жүрбөйсүңбү? Сен көчөрө митип жүрбөдүң беле? Бүгүн эмне болуп калдың? Анан тигиндей деп ар кандай сөздөрдү айтат дагы адамдын чечкиндүүлүгү алсыздай берет. Адам динде карманайын деп жүрсө, эмне анын жанындагы анын ошол жаман достору анын шагын сындырып коет дагы. Анан мейли ушундай жүргөн болсо жүргөн, демек болду деп анан адам Аллах тааладан болгон мээриминен адам үмүт үзөт дагы. Аллах таала тууралуу жаман ойдо болуп, анан ошол боюнча эмне динге келе албай жүрө берет да. Демек өтө чоң таасир этет адамга эмне динге келбей калуусуна. Же болбосо динде болгон болсо динден чыгып калуусуна дагы таасир этет. Ошол себептен билишибиз керек да. Демек жаман дос мына эреже катары албаш керек. Жаман дос адамды тозокко алып барат. Жаман дос адамды тозокко алып барат. Эми буга далил кандай? Буга далилдер көп. Биринчи Куранда аятты окуйлу. Аллах таала Куранда айтат: "Ал-мулку яума идинил хакку лир-рахман." Бардык мүлк ал күнү дейт, ошо кыямат күнү жалгыз эле Аллах таалага таандык болот дейт. "Ва кана яуман алал-кафирина асира." дейт. Жана ал күн дейт, ал күн капырлар үчүн өтө оор күн болот дейт. Чынында ошо кыямат күн капыр адамдар үчүн, капырлар үчүн өтө оор күн болот. Айтат: "Ва яума я'адду залимана ала ядайхи якулу я лайтани иттахазту ма'ар-расули сабила." Жана ал күнү залым адам, залым күнөөкөр адам өзүнүн колдорун тиштейт дейт. Барса кантип сыпатталат? Өзүнүн эки колун тиштеп дейт. Эки колун тиштеп айтат дейт: "Мага бале болсун. Мен пайгамбардын жолунда, элчинин, ошо Аллахтын элчисинин жолун карманып жүрсөм болот эле" деп. Ошентип эки колун тиштейт дейт, өкүнүп. Айтат: "Я вайлатайтани лам аттахид фуланан халила." Мага бале болсун дейт. Мага бале болсун деп өзүн ушинтип жемелеп айтат: "Мен баланчаны өзүмө дос кылбай койгонумда" деп айтат. Ушул жери биз айткыбыз келип аткан бул аяттардан айтып жатат. Не дейт? Карасар, өкүнүп не деп жатат? Мен элчинин жолунда болбой калдым дейт. Ошондой эле эмне? Элчинин жолунда, туура жолдо болбой калгандыгынын себеби эмне экен? Өзү айтып жатат. Мага бале болсун дейт. Мен баланча менен достошпой койгонумда дейт. Мен баланчаны өзүмө дос кылбай койгонумда деп айтат. "Лакад адаллани ани зикри бa'да из жа'ани." Ал адам дейт, ошол менин досум мага эскерүү, мага туура жол келгенден кийин мени адаштырып салды дейт. Ушу жаман достор менен жүргөн адамдарга ушул аятты эскертишибиз керек. Айтыш керек. Сен ушинтип айтып калгың келеби? Кыяматта карашы, эмне деп айтып жатат? Не дейт? "Мага бале болсун. Баланча менен достошпой койгонумда ошол мени туура жол, мага эскерүү, акыйкат келгенден кийин мени адаштырып салды" дейт. Чынында мындай нерсени көрүп эле жүрөбүз. Адамдын досу, жанында жүргөн досу адамга таасир этип, ошол адам динди таштап салат, же болбосо динге келбей калат. Айтат: "Вакана шайтану лил инсани халула." Айтат: чынында шайтан адамды жардамсыз таштап коет дейт. Ошол шайтан анын досу болуп жүргөн ошо шайтан кыямат күнү ага жардамсыз таштап коет да, эч кандай жардам бере албайт. Жана бул теманы да баяндай кете турган адам биз айтпадыкпы? Адамды тозокко алып барат. Бул ким? Досу дедик, досу. Бул түшүндүрө кеткен дагы хадис келген. Бул Сахих жыйнагында келген, Ибн Мусайибден, анын атасынан келген, Ал-Мусайибден келген. Ал айтат: "Ламма хадарат Аба Талиб ал-Вафа, жаа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва индаху Абдуллах ибн Абу Умайя ва Абу Жахл." Качан Абу Талиб бул деген ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям атасынын бир тууганы, анын ошол агасы болгон, Аллахтын элчисинин. Ал ошол Абу Талиб пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга тирүү кезинде өтө көп жардам берген,
өтө көп ушундай жардам берип, аны башка капырлардан аны коргоп ушу жардам берип жүргөн, бирок өзү капыр боюнча кала берген да. Ошо Абу Талиб анан ага ушу өлүм жакындап калганда, ошо төшөктө жатканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага барган. Ага барып, ошо өлүмдүн алдында мүмкүн исламга келип калар, ошол өзүн сактап калар тозоктон деп жакшы үмүт кылып, анткени Абу Талиб ага көп жардам берди да, капыр болгон болсо дагы. Ошентип анан Абу Талибке барат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Барса дейт, жанында ошол Абу Талибтин эки досу болгон болот. Айтат, Абдуллах ибн Аби Умайя анан Абу Жахил. Бул ошо Абу Талибтин эки досу болгон болот. Анан факале лаху, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага айтат, я ам, о ам деген ошо ага деп, агам депчи, атасынын бир тууганы. Айтат, кул ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп айткын дейт. Демек мындан эмнени далил кылып алабыз өзүбүзгө? Демек ким эгерде төшөктө жаткан болсо, ага барып туруп ла илаха иллаллах айтышыбыз керек. Ла илаха иллаллах айтыш керек да. Эгерде буга чейин динде эмес болгон болсо, капыр болгон болсо дагы, мисалы баптист болуп кетеби, Кудай таала андан сактаган болсун баарыбызды жана жакындарыбызды, же болбосо атеист болуп жүрөбү, же теңирчи болобу, ушундай кандай ким гана болсун, эмне төшөктө жаткан болсо, ошол учурда барып насаат кылганыбыз жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ошол агасы динде эмес болчу, мусулман эмес болгон, мушрик болгон болсо дагы барып ага ошол аке деп барып жанына барып айтып атат, ла илаха иллаллах деп айткын деп. Айтат, калиматан ухаджулака биха индаллах дейт. Ушундай сөз дейт, бул сөз аркылуу дейт, сен айтсаң Аллахтын алдында барып мен сен үчүн талашып тартышамын дейт. Факала лаху атаргабу ан миллати Абдул Мутталиб дейт. Жана мына караса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын исламга келип калса экен деп ага ушинтип насаат кылып атса, берки жакта эки досу мына биздин темабызга байланыштуу. Эмне дейт? Эки досу мынтип айтат, сен Абдул Мутталибдин дининен кайтып кетесиңби деп айтышат. Абдул Мутталиб ал ким? Анын атасы. Ошо Абу Талибтин атасы Абдул Мутталиб. Анан айтат, сен Абдул Мутталибтин, сен атаңдын дининен кайтып кетип каласыңбы деп. Ага карасар ушинтип ага шек күмөн салып турушат да, жанында туруп алыпчы. Анан фаада алейхи набию саллаллаху алейхи вассалам фаада дейт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра өзүнүн буйругун кайталайт. Кайра айтат, эй аке айткының, ла илаха иллаллах деп айт десе, тиги экөө кайра кайталайт. Атаңдын дининен кайтып кетесиңби? Абдул Мутталибтин дининен кайтып кетесиңби деп кайра ушинтип ага ошо жанында туруп алып, ага шек күмөндөрдү салып отур дейт. Факана ахиру мақала хуа аля миллати Абдул Мутталиб. Жана акыркы айткан сөзү эмне болду? Мен Абдул Мутталибтин дининдемин деген. Ал Абдул Мутталибтин дининде деген боюнча бул дүйнөдөн кайтып кете берди. Субханалла. Карасар, демек эмне болду? Ошол адамдын досу, адам ушул кимден? Абу Талибтин достору ага тозокко барып калуусуна себеп болду. Субханалла. Ошондуктан биз ким менен достошуп жүргөнүбүздү карашыбыз керек. Буга чейин эрежени айтпадыкпы? Адамдын досу адамды тозокко алып барат деп. Мына ушуга далил мына ушул хадис. Мына Абу Талибтин тозокко барып калуусунун, түбөлүк тозокко барып калуусунун башка себептеринин бири, мына исламга мына кирейин, мына айтайын деп турганда ага тоскоолдук болуп калган ким болду? Анын достору болду. Жана ла илаха иллаллах деп айтуудан баш тартып койду. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал үчүн мынтип айтат, ла астагфирун лака ма лам унха анка дейт. Мен сен үчүн сөзсүз кечирим сураймын эгерде мага тыюу салынбаса деп пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, бирок Аллах таала ага тыюу салган. Аллах таала тыюу салган. Анан Аллах таала мынтип аятты түшүргөн, Тауба сүрөсүндөгү 113 аятты, ма кана лин наби валлазина аману ястагфиру лил мушрикина валау кану ули курба. Пайгамбарга жана ыйман келтирген ошо момун мусулмандарга дейт, мушрик ошо ширк кылып жүрүп өлгөндөргө, капырлар үчүн кечирим сураган уруксат берилбейт дейт. Алар эгерде жакын туугандары болгон болсо дагы дейт. Карасар, өтө кандай субханалла коркунучтуу аят. Эмнекен адам эгерде адамдын туугандары капыр болуп өлгөн болсо, алар үчүн кечирим сураганга акысы жок. Алар үчүн ал эмес, адам эмне мусулман кечирим сурай албай калат. Бул жакта мына акеси үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Талиб үчүн кечирим сураганга эмне Аллах таала тыюу салып койгон. Ошондой эле Аллах таала кийинки да аятты түшүргөн, иннека ла тахди ман ахбабта валакинналлаху яхди ман яша. Чынында сен кимди сүйсөң, кимди жакшы көрсөң, аны туура жолго сала албайсың, бирок чынында Аллах таала кимди кааласа туура жолго салат дейт. Бул жана буга чейин да айттык эле го, мисалы көп эле адамдар мына достошот дагы, достор менен жүрөт, же болбосо бирөөгө үйлөнөт, же болбосо бирөөгө турмушка чыгат дагы, анан ойлойт, мына мен бара динди үйрөтүп алам ага, анан өзүм акырын туура жолго салып алам деген ниет менен ушинтип турмуш курушат дагы, бирок бара эмне өзү тартылып кетет да. Ошондой эмне кылыш керек? Биз өзүбүзгө таянбашыбыз керек, өзүбүздүн динибизге бекем керек, азгырып кетпешибиз керек. Мына бул тууралуу да мисалы дагы жаман дос дагы айтпадыкпы? Адамды биринчи динде болгон болсо динден чыгарып салат. Буга чейин аятта келбеди, эмне дейт? Мага туура жол, туура эскерилүү келгенден кийин ал мени адаштырып салды деди. Же болбосо туура жолго келип калуусуна тоскоолдук болуп калат. Мисалы Абу Талибтин окуясы сыяктуудай. Туура жолго мына исламга келейин деп атканда достору ага тоскоолдук болуп туруп алды. Же болбосо мисалдарды келтирдик го, мисалы биздин учурда көп эле адамдар динди карманалы десек эле эмне достору тоскоолдук кылат. Ар кайсы сөздөрдү айтып шылыңдап, сен фанатик болуп кеттиң, сен андай болуп кеттиң, мындай болуп кеттиң деп эле аны шагын сындырып эле динден алыстатып салат.
Же болбосо мына билишибиз керек. Адам эгерде жаман достор менен жүргөн болсо, анан ошолор адамдар, ошол достору себептүү эгерде динди таштап аткан болсо, билиш керек. Ошол достору ага кыяматта жардам бере албайт. Анын ошо адамдын ошол жаман күнөөкөр достору кыяматта аны үчүн жардамчы болбойт. Жардамчы болмок турсун, кайра тескерисинче адамга каршы жардамчы болот. Адамга каршы ошол адамды кайра азапталуусуна жардамчы болот. Субханалла. Мына бул тууралуу мына биз айтып атпайбызбы, мына үйлөнүү боюнча, турмуш куруу боюнча. Мисалы ким? Абу Лахаб. Абу Лахабты билебиз, Абу Лахаб деген ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туугандарынан болгон, бирок ага катуу душмандык көрсөткөн ушундай капырлардан болгон. Ошол Абу Лахаб Аллах Таала Куранда баяндап кеткен, ал тозокто болот деп баяндап кеткен. Тозокто болот Абу Лахаб. Жана анын аялы дагы анын капырчылыгына ага жардам берип жүргөн кишилерден болгон. Анын аялы дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы душмандык көрсөтүүдө жардам берип жүргөн өзүнө. Мына ошол аялы Абу Лахабга кыяматта эмне кылып жардам берет? Мына айтат: "Вамраатуху хаммалатал хатаб" деп Аллах Таала айтып, Табат сүрөсүндө айтат, эмне? Жана анын аялы дейт, аялы. Ага дейт, ага. Кимге? Өзүнүн ошо күйөөсүнө Абу Лахабга отундарды ташыйт дейт. Элестетер мына, демек эмне экен? Абу Лахаб отто күйүп турганда, ошол от жанданып туруусуна, ошо от күйүп туруусуна отундарды ким ташып турат экен? Ошол ага капырлыкта жардам берип жүргөн аялы. Ага каршы жардам берет. Кыяматта мына бул дүйнөдө капырлыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жана мусулмандарга каршы жардам берип жүргөн болсо, бул дүйнөдө кыяматта анын азапталуусуна жардамчы болот. Ошондой эле бул демек ушул аятты биз түшүнүбүз керек. Мына бүгүнкү күнү бул аяттагы бул Абу Лахаб менен анын аялынын окуясы демек эмнеге бизге сабак болот? Адам өзү жакшы аял тандоосуна, же болбосо жакшы күйөөгө турмушка чыгуусуна өтө кылдаттык менен караш керек, өтө тандаш керек экенден мына чоң сабактарды алабыз бул аяттан дагы. Анткени адамдын эгерде ушул аялы эгерде күнөө иштерде жардам берип жүргөн болсо эмне болот экен? Кыяматта ошол аял эле келип туруп кайра анын азапталуусуна жардам берет. Субханалла, Аллах Таала бардыгыбызды мындай нерсени алыс кылган болсун. Жана бунун эле карама каршылыгы жакшы достор менен жүрүүдө, жакшы досторду тандап, жакшы туура чөйрөнү тандап жүрүүдө өтө көп пайдалар бар. Мисалы бул башынан сабак башынан айтып атабызбы? Эми кээ бир пайдаларды айталы, мисалы пайдаларды айта берсек өтө көп да мындайчы. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана кайсы айтпадыбы? Бул эмне сыяктуу дейт. Ошо миск сатуучу сыяктуу, же болбосо ал мискинен ошо атырынан сен сага берек кылып берип коет, же болбосо сен сатып аласың же жок дегенде жакшы жыт жыттап жүрөсүң дейт. Кандай жагынан болбосо дагы жакшы достун ар тарабынан пайдалар бар да. Анан мисалы эң башкаларын айта турган болсок, биринчиси эмне? Жакшы дос адамды иманга тартат. Мына эгерде тигил берки жаман дос адамды капырлыкка, динди таштап салууга, динден чыгып кетүүгө тарта турган болсо, тескерисинче жакшы дос адамды иманга тартат. Анткени жакшы дос өзү үчүн бейишти каалаган болсо, өзүнүн досу үчүн дагы бейишти каалайт. Анткени жакшы дос билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сөзүн билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафси." Эч кимиңер толук имандуу болбойсуңар дейт. Качан өзүңөрдүн бир тууганыңарга өзүңөргө каалаган нерсени кааламайча деген. Ал жакшы дос болсо өзүнө бейишти каалайт. Өзүнө ошо динде бекем болууну, Аллах Тааланын ыраазысына жетүүнү каалайт, ошону каалагандай эле сыяктуу өзүнүн досуна да каалайт, жанында жүргөн адамга. Демек ошондой нерсени билген адамдар менен бирге жүргөн болсок, ал дагы бизге эмне? Ошол жакшылыкты үгүттөп турат, жакшылык нерсеге чакырып турат бизди. Иманга алып келүүбүзгө эмне себептердин бири болот. Ошондой эле жакшы достон эч кандай көрө албастык деген нерсе болбойт. Анткени ал адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сөзүн билет, "Вала тахасаду" деген. Бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сөзүн эмне амал кылат. Ошондой эле жакшы дос адамга жакшы насаат кылат. Эгерде адам бир күнөөгө түшүп кеткен болсо, эгерде бир жаңылышып кеткен болсо, аны кайра жамандап, аны шылдыңдап, аны маскаралабай эмне кылат? Кайра ага насаат кылат. Адамдардын көзүнчө эмес, адамдардын көзүнчө аны уят кылып насаат кылбай, кайра өзүнчө жалгыз калып, анын колунан кармап, анан айтат: "Эй, тууганым мындай, андай деп не туура насаат кылат." Анткени Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ад-дину ан-насиха" деген. Дин бул насаат деген. Жакшы чын жүрөктөн болгон мамиле деген. Ошондой эле бардык эле жалпы эле бардык жакшы иштерге адам динде бекем болуп, Аллах Тааланын ыраазычылыгына, Аллах Тааланын бейишине алып бара турган иштерде чоң жардамчысы болот. Анткени Аллах Таала Кур'ан айткан: "Ва та'авана аль-бирри ват-тaqwa ва ла та'авана аль-исми вал-удван" деген аятка ал амал кылат. Анткени Аллах Таала мынтип айтат: "Нере такыбачылыкта жана соопчулук иштерде бири-бириңерге жардам бергиле" деген. Жана душманчылыкта жана күнөө иштерде бири-бириңерге жардам бербегиле деген. Демек жакшы дос эмне кылат? Адамга жаман тескери күнөө иштерине жардам бербейт. Күнөө иш кылып аткан болсо, кайра тескерисинче күнөөнү токтотконго аракет кылат.
Жана ошондой эле эгерде бирок жакшы иш кыла турган болсо, ошо жакшы ишине жардамчы болот. Жана чынында жакшы дос адамдын эгерде жакшы чөйрөнү табуусу, жакшы момун адамдар менен бирге болуусу бул Аллахтан болгон неамат болот. Аллахтан болгон жакшылык. Бул нерсени биз Аллахтан сурашыбыз керек. Жана эгерде адам жакшы чөйрөдө жүргөн болсо, ошол неаматты барктап билиш керек. Барктап билүүсү зарыл. Бул Аллахтан болгон неамат. Анткени Аллах та Кур'ан айткан: "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu". Баарыңар бирге Аллахтын жибин бекем карманып, жана бөлүнүп жарылбагыла деген. "Вазкуру ни'маталлахи алейкум из кунтум а'даан фa'аллафа байна кулубикум фa'асбахтум би ни'матихи ихвана". Жана Аллахтын неаматын, силерге болгон Аллахтын жакшылыгын эскергиле дейт. Качан силер душман элеңер дейт. Бири-бириңерге душман элеңер, жана ал силердин жүрөктөрүңөрдү бириктирип койду. Жана Аллахтын неаматы менен силер бир тууган болуп калдыңар дейт. Бул аятты карасаңар, башында дагы, аягында да Аллах Таала өзүнүн неаматы экенин эскертип кетип атат. Аллахтын неаматын эскергиле, силер душман элеңер, Алла силердин жүрөктөрүңөрдү бириктирип койду. Жана Аллахтын неаматы менен, анын неаматы менен силер бир тууган болуп калдыңар дейт. Бул мунун баркын билишибиз керек. Адамдын достору эгерде колунда жок кедей адамдар болгон болсо да, бирок таква пенделер болгон болсо, ошолордун баркын билиш керек. Буга чейин жана аятта айтканда "Вала та'ду айнака анхум тури зинатил хаят дуnya" деп аятта айтпадыкпы? Дүйнөнүн бир жакшылыктарын, коозуктарын каалап, алардан жүзүңдү бурба деп Аллах айткан. Ошондой эле Аллах Таала да айтат башка аятта: "Ва аллафа байна кулубихим". Аллах Таала алардын жүрөктөрүн бириктирип койду дейт. Жүрөктөрүн бириктирип койду. "Лау анфакта ма фил арди жами'ан ма аллафта байна кулубихим". Эгерде сен дүйнөдөгү болгон бардык жер жүзүндө болгон бардык нерсени сарптасаң дагы, алардын жүрөктөрүн бириктире албайт элең дейт. Демек, адам эгерде диндеги достор менен бирге болуусу, мусулмандар менен чогуу болуп, чынында бир туугандыкты сезип, алар менен чогуу жүрүүсү, бул Аллахтын болгон неамат. Эмне экен бул? Адам эгерде дүйнөдөгү болгон бардык акчаларын сарптаса дагы, ушундай бириктирем деп сарптай турган болсо дагы, табылгыс болгон чоң Аллахтан болгон неамат. "Валакин Аллах аллафа байнахум иннаху азизун хаким" жана Аллах айтат, чынында тескерисинче мына Аллах Таала алардын жүрөктөрүн бирге кылып койду. Чынында ал эмне дейт? Азиз хаким дейт. Ал даанышман жана кудуреттүү дейт. Жана ошол адамдардын биндеги болгон бир туугандарыбыздын баркын билип, алар менен бирге болуп, талашып тартышпай чогуу болгонго аракет кылышыбыз керек. Анткени бул нерседе биз үчүн, мусулмандар үчүн бекемдик бар, күчтүүлүк бар. Биздин күч кубатыбыз мына ошо биздин бирге болуубуз болот. Анткени Аллах Таала Кур'ан айткан: "Ва атиуллаха ва расулаху ва ла таназау". Аллахка баш ийгиле жана анын элчисине жана талашып тартышпагыла деген. Анткени эмне? "Фатафшалу ва тадабарихукум васбиру инналлаха мас-сабирин". Антесе дейт, эгерде силер бөлүшүп талашып тартышпасаңар, эмне дейт? Силер дейт, алсыз болуп жана кыйратыңар жоголот дейт. Алсыз болуп кетесиңер дейт. Жана силердин чечкиндүүлүгүңөр, кыйратыңар силер жоголуп кетип калат дейт. Айтат: "Васбиру инналлаха мас-сабирин". Жана сабырдуу болгула. Ири-ириңер менен чогуулууда, бирге болууда, бөлүшүп тартышпай эмне? Сабырдуу болгула. Чынында Аллах Таала сабырдуулар менен бирге дейт. Жана адамдын жакшы достор менен бирге болуусу адамга динде болуусуна, күнөөгө түшүп кетпесине дагы, күнөөдөн алыс болуп жүрүүсүнө чоң жардамчылар болот. Жана шайтанга каршы чоң жардамчылар болот. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте белгилүү хадис билебиз, качан эгерде бир адам дейт, жамааттан, ошо мусулман бир туугандарынан бөлүнүп калган болсо, ал ошол бөлүнүп калганда дейт, жанагы койлордун арасынан бир бөлүнүп калган бир жалгыз койго карышкыр кол салган сыяктуу, ал адамга дагы шайтан келип кол салат дейт. Ошондуктан эмне жакшы таква пенделер менен илимге умтулган, соопчулук иштерге, Аллах Тааланын ыраазычына алып келе турган иштерге умтулуп, Аллахтын жүзүнө умтулуп жүргөн адамдар менен бирге болгонго аракет кылышыбыз керек. Жана биз буга чейин айтпадыкпы эмне? Жаман дос адамды тозокко алып барат дедик, Жаман дос адамды тозокко алып барат. Эми мунун тескерисинче кайра жакшы дос адамды бейишке алып барат. Ушуну билишибиз керек. Жакшы дос адамды бейишке алып барат. Анткени хадисте келген, бул хадис сахих хадис, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям узун хадисте кыскача айтып кеткенде, майнысы мындай: качан бейиш адамдары дейт, бейиш адамдары, алар бейишке киргенде, алар ошол жактан өздөрүнүн досторун таппай калат дейт. Өздөрү менен досторун таппай калат, анан Аллах Таалага кайрылышат дейт. О Аллах Таала, ушул баланча адам деген биз менен чогуу жүрдү эле, биз менен чогуу намаз окуп жүрчү эле, биз менен чогуу орозо кармап жүрчү эле деп, ушинтип Аллах Таалага өтө ушинтип ал үчүн шафаатчы болгусу келип, ошо адам тууралуу кайра сурап баштайт. Ал биз менен бирге болгон, андай болгон, мындай болгон деп Аллах Таала менен талашып башташат. Жана чынында Аллах Таала эмне кылат? Буйрук кылат. Ошо тозокко баргыла дагы, жана ошо периштелер айтат, ошол кимди ошо тааныган болсоң, ошолорду алып чыккыла дейт. Карасаңар, субханалла, бул кандай чоң неамат. Ошо адам ошо жакшы достор менен чогуу жүргөндүктөн, ошол жакшы достору кыяматта эгер жанагы адам күнөөлөрү себептүү тозокко түшүп калган болсо, жанагы жакшы достору анын тозоктон чыгып калышына себепкер болот. Аллах Тааланын болгон чоң неамат.
жана Хасан эль Басри ушул тууралуу мына айткан сөзү бар, айтат: момун, ушу такыба чынын момун, ыймандуу досторду көбөйткүлө деген. Аларды көбөйткүлө, анткени алар менен дос болоодо өтө көп пайдалар бар деген, өтө көп чоң пайдалар бар. Жана Ибн Жаузи рахимахулла, чоң алымдардан бири, ал айткан. Мынтип айтат да: эгерде силер, дейт, өзүнүн ошол окуучуларына, өзүнүн чогуу жүргөн адамдарга мынтип кайрылып айткан да: эгерде силер кыяматта мени таппай калган болсоңор, дейт, эгерде мени таппай калсаңар, дейт, анда сөзсүз мен тууралуу сурап койгула деген. Сөзсүз ушул жараса жана хадиске ылайыкташ, ошо хадиске таянып ушинтип айткан да: эгерде чынында силер мени таппай калсаңар, мен тууралуу сөзсүз Аллах Тааланы сурагыла, Аллах Таалага кайрылып айткыла, дейт. Баланча сенин пендең сен тууралуу бизге эскертип турчу эле, деп. Ушинтип Аллах Таалага кайрылга, деп ушинтип айтып туруп, анан Ибн Жаузи рахимахулла ушундай айткан соң анан катуу ыйлап жиберген экен. Да эми субханалла, эми Аллах Таала бардыгыбызды ушу чого бирибизге жакшылыкта жардам берип жүргөн жана кыяматтык достордон кылган болсун. Жана Аллах Таала бизден жаман достор, эгерде айлана чөйрөбүздө жаман адамдар, динден алыс болгон адамдар жүргөн болсо, аларды оңдогон болсун. Эгерде оңдобосо, анда андай адамдардан бизде Аллах субханалла таала алыс калган болсун. Жана угуп турган урматтуу мусулман бир туугандар, мына бул аалымдын айткан сөзүндөй биз дагы кыямат күнү эгерде бири-бирибизди таппай калчу болсок, сөзсүз түрдө бири-бирибизди сурап коелу, бири-бирибизди билип коелу. Аллах Таала баардыгыбызды өзүнүн дининде бекем кылган болсун. Жана албетте мына бул жакта айтылды го, ошол момун мусулмандар келип ошол өзүнүн бир тууганын издеп ал үчүн шапаат кылат деп. Бирок эгерде кайсы бир адам ширк кылып, таухидти карманбай, мына биз буга чейин кайра сабактарда айтып атабыз, ошол исламдын негизин ла иляха иллаллахты карманбай, Аллахтын өзүнө сыйынбай, Аллах менен бирге дагы башкаларга сыйынып, өлүктөргө, арбактарга, тооташтарга, көз ачыктарга сыйынып, ушундай Аллах менен бирге башка бирөөлөргө сыйынып, Аллахка ширк келтирип жүргөн болсо, ага элдин баары чогулуп келип шапаат кылабыз десе дагы, ага эч кимдин жардамы, эч кимдин шапааты жардам бербейт. Анткени алар тууралуу Аллах Таала Кур'анда айткан: "Вала танфаухум шафаати шафиин" дейт. Жана аларга шапаат кылам дегендердин шапааттары эч жардам бербейт деген. Мына ошондой эле мына бул жакта дагы азыр хадисте окудук го, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Талиб агасы тууралуу. Ал дагы мына таухидти карманбай, ла иляха иллаллахты карманбай, мушрик болгон абалда, ширк кылып жүргөн абалда ошол динди карманып, атам дини ушул эле экен, атам дини ушул ширк дин экен деп акыйкат келген болсо дагы акыйкаттан баш тартып, ла иляха иллаллахтан баш тартып, ошондой абалда бул дүйнөдөн кетти. Мына ошого дагы мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шапааты жардам бермек турсун. Ал эмес Аллах Таала ал үчүн дуа кылганга дагы Аллах Таала тыюу салып койду. Кайра ошондуктан биз мына ушул таухид темасына жана ширктен алыс болууга өтө кайра көңүл буруп, бул тууралуу илим алып, өзүбүз жана жакындарыбызга жеткизип турууга милдеттүүбүз. Эми дагы маанилүү нерсе бул жакта дагы айта кетиш керек. Мына бүгүн сабакта биз айтпадыкпы, жаман достордон, жаман чөйрөдөн колубуздан келишинче алыс болушубуз керек деп. Эми бул менен биз сөзсүз эле бир достор менен жолугуп, жаман достордун жанында жүрүү деген жөндө айтып аткан жокпуз да. Мына бүгүнкү заманда, мына биздин убакытта адамдын чөйрөсү болуп калган, адамга эң башкы таасир эте турган нерсе болуп калды. Бул мына адам телефонунда, интернетте, телевизордо эмнени көрөт, эмнелерди окуйт, кайсы эмне каналдарды карайт. Ушул нерселер дагы мына ушу биздин темабызга байланыштуу да. Анткени адам ошол туура эмес каналдарда, адашкандардын каналдарында бир кандайдыр бир пайдасыз, ал эмес зыян алып келе турган, бир кандай бир күнөөгө тарта турган каналдарда жүрө берген болсо, ошолордун видеолорун көрүп, алардын жазгандарын окуп, ар кайсы сайттардан ошентип жүрө берген болсо, албетте мына бул жакта биз бүгүн сабакта айткандагыдай ушу жаман чөйрөнүн таасир эткендеги эле ага дагы өтө жаман таасири бар. Ошондуктан адам интернетте болобу, телефондо болобу, кайсыл жакта болот, эмнени карап атат, эмнени көрүп атат, кайсы каналдарда отурат, ушулардын баарына өтө кылдатык менен буга да көңүл буруусу милдет. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.